ушул нерседен келип чыгат. Демек, жер бетинде туугандар бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар мына ушул дин десе, дин бул материяны бөлүп салып туруп, ушул жашоону баарын четке кагып, только адамзаттын жашоосу ушул мечиттен чыкпастан же болбосо саждада отуруп алып эле ушул ибадат эле кылып жүрө бериш керек деген нерсеге карама каршы экендигин биз билип атабыз. Бул дегени демек адамзаты сыноо үчүн жаралган. Эгерде Аллах Таала жер бетине бир гана ушул ибадат кыла турган, даңазалап эч кандай күнөө кылбай турган макулуктарды кылса, Аллах Таала периштелерди коюп коймок ушул дүйнөгө. Болду, алар эртели кеч ибадатын жасап, жер бетине бир тамчы кан төгүлбөй, булар жашоонун өтөй берет болчу. Бирок Аллах Таала адам затын шайлады. Аллах айтты, пенделериндин арасынан ошондой иблистин артынан ээрчигендер да бар. Бирок калыс мага пендечилик кылган мусулмандар дагы бар деди. Мына ошол нерсе менен жашоо биз үчүн сыноо болуп калды.